Салам, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарга адаттагыдай эле салам жолдоймун. Кыргызстандагы соңку саясий кырдаал боюнча деги эле болуп жаткан иш-аракеттер менин жеке каткарчунума аябай көп суроолор келгендиги үчүн сиздер менен маектешип өзүмдүн ой пикиримди айтып коюуну туура көрүп турам. Эмне себептен акыркы учурлары жок болуп кеттиң, байма-бай чыкпай калдың, бул бийликтен коркуп калдыңбы деген суроолорду дагы берип жатасыздар. Урматтуу мекендештер, мен бүгүн эле азыр биздин сонун бир жаштардын долбооруна өзүмдүн маегимди бердим. Ал жерде дагы айттым, Кыргызстанда аял киши үчүн саясат жасоо чындыгында оор, абдан кыйын. Эмне себеп дегенде айрым бир учурларда тартынып, кээ бир учурларда артка чегинип, кээ бир учурларда сен аял кишисиң деген дооматтарды угуп, ушулардын бар жогуна чыдап, өзүңдүн ой пикириңди ээн эркин айтууга бир аз кыйыныраак болот да. Ошондуктан мен мунун бар жогун эске алуу менен, мунун бар жогун билүү менен саясатка аттанып, жаштардын катарында Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн өзүмдүн ой пикиримди тартынбай айтып, туура жолду жаштарга, өзүмдүн курбу курдаштарыма менден кийинки муунга аз да болсо пайдасы тээр, тарыхтын барактарында калар деген максатта айтып баштаганмын. Ошондуктан жок болуп кеттиң, бул бийлик сени сындырып койдубу, же болбосо эмне себептен унчукпай калдың, коркуп калдыңбы деген суроолор орунсуз экендигин айткым келет. Жогоруда мен темада белгилегендей эле мугалимдердин айлык акысы жана ошондой эле футболчу бийлик боюнча пикиримди билдирүүнү туура көрүп турам. Мен өзүм мугалимдерден үй бүлөсүндө чоңойгонмун. Менин апам, деги эле ушул эжекелерим, менин тайке тайжелерим бар жогу мугалим болуп эмгектенишкен. Ошондуктан Кыргызстанда мугалимдердин мээнети акталбай, алар татыктуу айлык албай жаткандыгын өзүмдүн жоон терим менен билген жаран катарында бул жаңылыкты угуп алып абдан кубанып, аябай чын эле канчага чейин бул мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү же кум төрөлгө өтүп мугалимдердин айлыгы $1000 болуп калдыбы? Садыр Нуркожоевич өзү убада кылгандай, биздин мугалимдер $1000 акы алып калдыбы деген кубануу сезимдери болду. Бирок терең аналитика жасап көрүп, талдоо жүргүзүп көрүп, бул дагы кезектеги бир элди жанагы Белес автобустары чыгарып Кыргызстан деген учуучу учкучтарды чыгарып жатат деген сыяктуу эле жазгаруу бир калптардын, орой айтканда калптардын бири экендигине көзүм жетти. Эмне себептен? Себеп дегенде азыр мугалимдер каникулга чыкканга чейин бир 2 айга жетпеген убакыт калды. Ооба сиздер өзүңүздөрдүн саатыңыздар боюнча иштеген айлыктарыңыздарды алдыңыздар. Эми мындан кийин сиздер мисалы азыр 20 000, 30 000 алып атсаңыздар, 20-30 саат иштеген мугалимдер эми мындан кийин анчалык саат ала албайт. Деги эле баягы мугалимдер көбөйүп, мугалимдердин айлыгы көбөйүп, Кыргызстанда ушундай керемет бир сонун жаңылык кирди дегендердин бар жогу кезектеги бийликтин жазгаруусу, элди алаксытуусу экендиги деп кабылдадым мен. Бул менин пикирим. Ошондуктан ушуга окшогон жалгандарга ишенбей, туура талдоо жасоого чакырат элем. Ал эми футболчу бийлик боюнча эмнени айткым келип турат. Миллиондоп биздин мекендештер чет мамлекетте тентип жүргөндө, кайра Баткендеги чек ара маселеси чечилбей,
биздин ушул 36 жараныбыздын каза болгондугуна 1 жыл болсо дагы ошого бир татыктуу көңүл бурулуп, татыктуу ошолорго бир мамлекеттик деңгээлде иш чара өтпөй ушундай бир тоготпогон мамиле болуп жатканда бизге скутер тээп, парашюттан учуп, лыжа тээп, футбол ойноо маанилүү беле? Же ушинтип өзүн өзү пиар кыла берип, өзүнүн мыкты аткарган футбол аянтчасында өзүнүн физкультурник экендигин көрсөткөн саясатчылардын топтоп экендиги маанилүү беле? Ушундай бир абдан орой ачуу чындыкты айткандыгым үчүн кечирим сурайм. Ооба, көптөгөн биздин ойчулдарыбыз айтып келет, чындыкты бар жогу жакшы көрөт, бирок чындыкты айткан адамды жакшы көрбөйт дешип. Ошондуктан мен айтар элем да, мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү деп төбөбүз көккө жетип, тумагыбызды ыргыта бербейли. Эртең күз келатат. Күздө мугалимдердин бар жогу кандай айлык алат? Мына ушуга аналитика жасайлы. 1 апрелден тарта жалпы мамлекеттик кызматчылардын айлык акылары 50%дан 100%га чейин өсөт деген убаданы берген президент убадасында турдубу? Мына тартип сактоочулар, ушул укук коргогондор дегеле ушул ички иштер министрлигинде иштегендер, сиздердин айлыгыңыздар көтөрүлдүбү? $1000 айлык алат экенбиз да деп кубанып жаттыңыздар эле. Сырткы карызыбыз көп болгондугу үчүн айлык акы албай калыптырбыз деп аябай кейидиңиздер. Бирок тилекке каршы ошол сырткы карызды алган бийликтин учурунда азыркы министрлер кабинетинин төрагасы иштеп жүргөндө ошол карызды кошо алышып, азыркы бийликти тегеректеп жүргөн кошоматчылар азыркы бийлик менен кошо иштешкендер, кошо ошол сырткы карызды алганда. Демек силердин айлыгыңардын көтөрүлбөй жаткандыгысы, мамлекеттеги жалпы манипуляциялоо калыптар, булардын бар жогуна ким күнөөлүү деген суроону коюшуңуздар керек да. Мага жазып жаткан мекендештер мугалимдердин айлыгы көтөрүлгөндүгү боюнча ушундай менин ой пикирим. Эмне эле нааразы боло бересиң? Кыргызстанда деген аскердик техникалар келди. Биз деген өзүбүз автобус чыгарып атабыз, өзүбүз уча турган учкучтарды чыгарып жатабыз, учактарды чыгарып жатабыз. Биз деген ушундай Кыргызстан болуп көрбөгөндөй дүркүрөп өнүгүп кеттик деген айрым бир доконцаларга айтарым. Ушул доконцалардын сөзүнө качанкыга чейин ишенебиз, урматтуу мекендештер? Ал автобустарды чыгартса чыгартып алып, талапка жооп бербейт экен, гарантиясы жок экен, кепилдиги жок экен, ушундай бир абдан кымбат баалуу экен, аларды биз ала албайбыз деп чыккан бийликке ишенесиздерби? Жана тиш чукугуч заводу жок экен деп алып, анан кийин ушундай автобус чыгарып жаткан биздин өндүрүшчүлөрдү колдой албаган, жанагынтип 16 гектар жерде бөтөн бирөөлөргө сатып ак үй курган бийликке ишенесиздерби? Кичине ой жүгүртпөйлүбү? Келиңиздер, мындай калп айтса эле ишенип кол чаап отура бербей, өзүбүздүн эртеңки муун үчүн, келечек үчүн бийликти камчылап иштете турган эл бололу. Бийликтин ээси эл дейт. Ошондуктан өзүбүздүн келечеги үчүн, өзүбүздүн бактыбыз үчүн өзүбүз күрөшөлү. Жанагындай футбол тепкенин дагы, мугалимдердин айлыгын көтөрдүк биз деген 30 жылда жасалбаган ушундай бир иш аракеттерди жасадык деген элди жазгаруу, элди алаксытуу максатында болуп жаткан ошого окшогон нерселерге туура аналитика жасайлы. Албетте мен ушул айлыкты көтөрүлгөндүгү чын болсун, түбөлүктүү болсун деген аруу тилектердин бирин мен да колдойм. Бирок тилекке каршы бул качанга чейин барат? Күздө токтоп калабы? Күздө мугалимдер канча айлык алат? Мына ошону ойлонолу. Эгерде 10-15 миң айлыкка мен ыраазымын, мен бүтүндөй келечегимди өлкөнүн тагдыры үчүн байлап коем десе, андай мугалимдерге анда тайзем. Сиздер бар үчүн коом сабаттуу болуп, коом өсүп өнүгүп келатат, бирок ошол да коомду туура жолго буруш сиздердин колуңуздарда. Бар жоңуздарга ийгилик каалайм, сак саламаттуу болуңуздар.